Kutmandu geçinizler menен. Kutmanlı geçinizler men hormatly telegörçüler. Hoş gelipsizler bizdin bugünkü Mars tarabынан uyuşturulgan dağın gezekteki programmabızga. Ola, bugün 9 iyul 1997 yıl Bişkek şahri, Bişkek vakti boyunca 22 saat 00 minut. Demek sizlerin kөгүлтүр ekranыңыздарда Mars тобу жана ошондой эле Бишкек шаардын тургундары жана коноктор салмакчы. Ola, bugün biz için negizden жоопкерчиликтүү күндөрдүн бири. Анткени, эгер аягына чейин биз менен болсоңуздар, сиздер түшүнөт болушуңуздар керек. Адаттагыдай эле биздин рубрикалары. Бүгүн бизде конокто болчу адамды биздин коллегабыз Шаршабек Абдыкадыр уулу алып барат. Андан кийин кол күрөш рубрикасын албетте бүгүн 1 айлык май айы ичинде болгон күрөштөрдүн финалы болмокчу. Жана ошондой эле Маска рубрикасында биздин келечектеги балким сиздер тазим этип күтчү журналисттерди тандап алуу, алып баруучуларды тандап алуу процесси. Анда эгер азыр, мен айтып кетчү нерсе, Курмангазы Румыниядан келелек, бирок ошентсе дагы биздин бүгүнкү программаны колдоп, Курмангазы жетектеген Энес Сай фольклорлук эстрада тобу биз менен. Рахмат. Мен ишенип турам, азыр биздин программа өз күчүнө киргенден кийин сиздер телевизордон алып кете албай каласыңар. Демек, баштоо убакыт жетти. Кезек Шаршабек Абдыкадыр уулунда. Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип сиздер менен кайрадан дүйшөмбү күнү кечинде Ала Тоо кино театрынын артындагы өзүбүздүн чакан аянтчабыздан жолугушуп отурабыз. Биздин программа кош келипсиздер демекчибиз. Рахмат. Жогоруда мыктыбек айтып кетти. Биздин боло турган рубрикаларыбызды, а мен болсо түз эле өзүбүздүн көрсөтүүбүзгө өтсөк программабызда. Бүгүн биздин негизги мейманыбыз Кош келиңиздер программасынын негизги мейманы бул Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын лауреаты, театр жана кинонун артисти Советбек Жумадылов агай болмокчу. Тартып алыңыздар. Советбек агай, биздин программага кош келипсиз. Ушу биздин чакырууну кабыл алып, ушундай убакыттын кечине карабай, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Эми биз өзүбүздүн суроо маегибизди улантсак, биздин көрүүчүлөр өздөрү да күтүп аткандар. Биринчи менин сизге бере турган суроо мындай болуп турат да. Мен атайын бул суроону даярдаган эмес элем. Азыр жана сиз келгенден бери ушу суроо оюма түштү да, мени да кызыктырып атат. Мүмкүн телекөрүүчүлөрдү же ушул жерде турган биздин меймандарды да кызыктырып атса керек. Сиздин сакалыңыз өсүп турат да. Ушу сакалыңыз мүмкүн эмне үчүн өстүрдүңүз? Мүмкүн кино үчүнбү же театр үчүнбү, ушуну айта кетсеңиз. Мына силерде бир кичинекей телефильм тартылып атыптыр. Ошондо бир жүдөгөн чал бар экен. Ошол жүдөгөн чалдын образын аткарыш үчүн ошо бир аз сакалымды өстүрүп атамын. Анткени ошо кадимкидей жүдөңкү болуп көрүнүш үчүн, ошо кадимки мындай турмуштагыдай болуш керек да, эми баягы турмушта жасалма болбош керек да. Кайсы гана образ түзүлбөсүн ошол
баарысы тең жасалма болбошу керек, кадимкидей чыныгы нака болушу керек да. Айтсаңыз, деги эле ушу сиз өзүңүз эсептеп көрдүңүзбү, канча киного тартылдыңыз? Ой, кап эсептеп көрсөм болмок экен. Баш аягы болуп па, чоң кичинеси болуп бир 100гө барат го, 100гө жакын болуп кетти. Бул биздин кыргыз фильмде элеби же? Жок. Кыргыз фильмде, өзбек фильмде, казак фильмде, Свердловский киностудия, Мосфильм ушу ар кайсы жактан. Айтсаңыз, мына өзүңүз ушу ойногон ролдордун ичинен театрда болобу же кинодо болобу, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө чоң таасир калган же сиздин өзүңүзгө жүрөгүңүзгө жакын бир ролдоруңуз барбы дейм да? Мага ролдорумдун баарысы тең жакын. Анткени баягы ургачы киши төрөгөн балдардай да. Ар бир ролумду мен өзүм төрөгөндөймүн, өзүм жараткандаймын. Ал кичине ролбу, чоң ролбу, баарысына тең мен бирдей эмгек эметемин, сарптаймын, анткени изденемин. Ошону толук изилдеп, бүтүп, ошону баарысын көз алдыма элестетип туруп, өзүм ошол кандай кааласам ошондой чыгарам да, баягы автордун оюн так аткарууга аракет кылам. Ошондуктан ар бир бүт баарысы тең мен үчүн кымбат. Балким көрүүчүлөр үчүн бирөө жакшы, бирөө жамандыр, бирок мен үчүн баарысы тең кымбат. Балдардай да бир жаман, бирөө тентегирээк бола, бирөө тартиптүү бола, бирөө да бирдеме бола, иши ошондой да. Айтсаңыз, сиз эми негизги иштеген жериңиз бул театр эмеспи? Биздин Кыргыз академиялык улуттук драма театр. Ошол театрдагы иштериңиз кандай болуп атат? Деги эле театрдын акыбалы кандай азыр? Театрдын акыбалы элдер айтып атат, кээде жазып калышат, театр тим эле урап атат, кулап атат, тигинтип калыптыр, минтип калыптыр, урушуп атыптыр, мушташып атыптыр, соттошуп атыптыр дейт. Андай эчтеке жок, Кудайга шүгүр. Ал жөн эле элдин арасында канча мынча кеп, кичинекейди мындай чоң кылып көрсөткөн сөз, ошонун баарысы. Театр болсо мына Кудайга шүгүр, быйыл биз Чыңгыз Айтматов менен Шахановдун Сократты эскерүү түнү деген спектаклин койдук. Абдан жакшы эл кабыл алды, жакшынакай болду. Ошондо мен Чыңгыз Хандын ролун аткардым. Мына жакында Жалил Садыковдун Адам жана Азазил деген спектаклин чыгардык. Анда мен жанакы зыкым, жанакы ач көз бир байдын ролун аткардым. Эл жакшы кабыл алды. Мынакей жакында мына жаңыдан эле Ошко 10 күнгө гастролго барып келишти. Ошентип эле жакшынакай иштеп атабыз, бирок мына жаштар кичинекей келбей атасыңар го деп атам. Ушу театрга келсеңер жакшы болот эле. Балким башка иштерге алаксып атасыңарбы? Жаман эмес, жакшы. Демек театр өз жашоосу менен жашап жатат деңиз. Анда эмесе биздин кезектеги кол күрөш рубрикасына да келип калдык окшойт. Кол күрөш рубрикасын берсек кезекте. Итак, настало 9 июня, а это значит, что сегодня пройдут финальные схватки по армрестлингу. Сегодня у нас здесь присутствуют представители Федерации армрестлинга в нашей республике. Итак, Мурат, кто же сегодня из вас будет вести наши поединки финальные? Сегодня наш вице-президент будет проводить финал, потому что у нас финальные схватки. Итак, передаю Мухаммеду Джембеку, нашему вице-президенту Федерации армрестлинга. То есть это самому главному судье по этим соревнованиям. Так, уважаемые друзья, наконец-то наши соревнования, видимо, за май получат сегодня логическое завершение. В июне, как вы знаете, состоится встреча 4 лучших майских претендентов. Я думаю, что наиболее достойны сегодня померяются силами, и вы увидите результат. Я слышал, что у нас этот спорт набирает такие темпы, что открывается даже филиалов в других городах республики. Это правда? Без ложной скромности я должен отметить, что по динамике развития этот спорт не сравним ни с каким другим видом. Мы сегодня планируем открытие филиала в Аше, Карасу, Джалалабадской области, а также в городе Каракол. Спасибо. Итак, я хочу представить сегодня наших финалистов, которые победили в предыдущих у нас турнирах. Это Джалилов Рустам, поприветствуем его. Видите, какой здоровый парень. И для него соперников в принципе у нас не было в прошлых турах. И вот здесь один парень изъявил желание побороться с нашим финалистом. Это Хамчебеков Ханыбек.
все видите, что он такой же, примерно такого же телосложения, такого же веса. Итак, наверное, по команде нашего главного судьи мы начнем эти соревнования. Кстати, сегодня разыгрывается суперприз, который получит самый сильный парень в сегодняшних наших состязаниях. Это как бы отчетные соревнования за май месяц. Итак, наша схватка не должна продолжаться более 30 секунд. Итак, по сигналу судьи сейчас начнется. Так, подождите, они напряжены, может я их сейчас разрежу? Можно, да? К нам поступает очень много писем и звонков, Рустам. И вот многие девушки спрашивают, у тебя есть девушка? Ну да, конечно, есть. Есть, да? Значит, другим уже не стоит, да, писать, там, спрашивать. Или как? Не, ну почему? Надежда есть. Надежда теплится всегда. Надежда умирает последней. Итак, давайте начнем соревнования. 3, 2, 1, пошли, смотрите. 6. Итак, победил Джалилов Рустам. Смотрите нашу передачу, и вы увидите второй тур. А за ним последует и третий, где мы узнаем нашего финалиста. Рахмат. Келек, бүгүнкү биздин алгачкы кандай десем, караоке десем биздин көркөм жетекчибизге анча жакпай атат. Шаршекен сунушу боюнча бүгүндөн баштап бул рубриканы эл ичи өнөр кенчи деп атап койдук. Демек, азыр биздин ушул рубрикада өзүңөр билесиңер профессионал ырчылар эмес, жөн гана мына ушул жерге келип, үнү бар болсо, ритмди сезсе, фонограммасы жок, эни сайтонун коштоосунда бирден гана куплет ырдап кетүү мүмкүнчүлүгү. Анын үстүнө айтып кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, өткөн жумада мен башында айтып өттүм эле, буюрса бүгүндөн баштап дагы мына ушул 20-21 июнь күндөрү Кыргыз спорт сарайында, Кожомкул атындагы спорт сарайында Кадыр түн, Ысык көлдө Кадыр түн 97 конкурс фестивалына тандап алуу турлары болуп өтмөкчү. Дагы биз үчүн кубанычтуу нерсе, уюштуруу комитети үчүн. Бул конкурска Кыргыздын белгилүү эле эстрада жылдыздары, ырчылары катышабыз деп өздөрүнүн заявкаларын берет. Демек, ичигиттерде үнү бар, ырдаганды жакшы көргөн, жеңип чыгууга мүмкүнчүлүгү барлар болсо, келе бериңиздер. 20-21 июнь күнү спорт сарайында саат 13-тен баштап сиздерди кабыл алуу учурбайбыз. Ал эми мына ошол тандап алуу турунан чыккандар 1997 жылы быйыл 25-26-27 июль күнү Чолпон Ата шаарында 3 күн бою атайын өткөрүлчү Ысык көлдө Кадыр түн 97 фестивалына барууга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми азыр сиздерди көп күттүрбөйүн. Мен азыр күтүп турган кыз аты Мерим. Мерим, каерде окуйсуң, иштейсиң? Мен Грункеев атындагы музыкальный окуу жайында окуйм, 2-курста. Азыркы кайсы чыгарманы аткарайын деп турасың? Тараса Самаркунов, Жылдыздар жаса бермекте. Келе, урматтуу публика, колдойлу. Мерим. Рахмат Мерим. Келерки ырчы кызыбыз Мира дейт. Мира, каерде окуйсуңар, иштейсиңер?
Экинчи ооруканада медсестра болуп иштейм. Азыр каткар жүрүңөр? Жекер ак кептерим. Ак кептерим Мирадан. Кана? Бер алдыга чыксаңыз. Ак кептерим жагалмайдай кайфым чужер албай, жакшы кетсе жагардары таба албай. Ак кептерим көзөбүйүн арманга, улашайып кумар жазып таба албай. Ак кептерим көзөбүйүн арманга, улашайып кумар жазып таба албай. Рахмат. Ана Мира болгон колчогуңар. Рахмат Мира. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетчү нерсе, ойлоп аткандырсыңар, булар эмне эле келип ырдап атат, аягында эмне болот деп. Аягында эч нерсе болбойт. Болгону гана келип ырдап көңүл ачып кетүү. Анткени азыр кандай айтсам, ыр биздин ишенгенибиз ыр гана калды. Жана музыка калды. Кезек Шаршыбектен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн сунушуңуздар болсо, каалооңуздар болсо, бизге телефон чалып, же болбосо кат аркылуу билгизип койсоңуздар болот. Ушу биздин кош келиңиздер аттуу программабыз боюнча. Деги эле Марс тобунун иши боюнча. А биз болсо маегибизди улантмакчыбыз.